Урматтуу журналисттер, бүгүн мынакей өзүңүздөр көп болдуңуздар. Ушул Ош шаарында ушул мен мэр болуп келгенден баштап эле сунуш иштери башталды болчу. Ошондо биздин кээ бир жарандар, силер дагы ойлоп калыңар эле, сунуш эле болот, кандай болот мындай элдин үйлөрү бузулуп, мындай элдер жабырып калат деген маселелер көп болчу эле да. Ошону мен элге айтчумун, жок, урматтуу туугандар, силер капа болбо, силерди капа кылбайбыз, силер эч качан көчөдө калбайсыңар деп сөзүм берген болчумун. Ошол сөздүн үстүнөн чыгып, мынакей урматтуу биздин өнөктөшүбүз Кытай Эл Республикасынан келген Кунлун деген компания менен келишимдерди түзүп, мынакей бүгүн мезгил кутушасын салып өзүңүздөр көп болдуңуздар. Кудайым буйрса, эртеңден баштап ушул курулуш жумуштары башталат. Азыр урматтуу журналисттер, бул жерде 54 гектар жер ажыратылган. 54 гектардын баарына курулбайт. Ошонун где-то бир 30 гектарына курулат, 520 калган 20 гектарын запас кармап турабыз. Ал в дальнейшем дагы өзү керек болот бизгечи. Дагы снос болуп керектүү үйлөрдү куруп барабыз. Бул жогоруда мен жана докладымда айтып кеттим. Бул Жумабаева, Абдыкадырова, Көкүмбей, Жопас, Навайы мынабы жанагы өзүңүздөр мынакей көп болдуңуздар. Шаардын ичинде бизде 8 дарыя аралап өткөн, ошонун корук зонада турган үйлөр да бар экен. Ошол үйлөрдүн баардыгын ошо бузуп алып, ошол бузулган үйлөрүн ошол элдер келип ушул жака үй алышат. То есть шаарда биз канча үй под снос кетсе, мында бузулган үйлөрдүн баардыгына ушул жерден жаңы үйлөрдү беребиз. Быйыл Кудай кааласа ушул октябрдын 20-сында урматтуу биздин өнөктөшүбүз айтып атат, 300 үйдү куруп берип тапшырабыз депчи. Жеңишбек Шермаматович, жана каналдын боюндагыларды атпайсызбы? Ал жерде бай кедейине карабай кетеби, баары тегиз кетеби же чарылашып кетеби? Жок, аякта бай жок экен. Бай жок экен ал жердечи. Вице-мэрлердин да аталарынын үйлөрү бар. Алар кетет. Тандалбайт. Рахмат. Тандалбайт. Бир сурообуз бар эле, мүмкүн болсо. Рахмат, жакшы деп атасыздар, рахмат. Мен сурайын дегеним мына УАМ каналынын бою боюнча сурайын дедим да. УАМ каналынын боюнда бүгүн бир канча үйлөр бузулуп атат. Толук үйлөрүбүз кирип кетип атат. Эми ал жерде 2 этаждан үй салынган үйлөр бар. Эми азыркы мезгилде көрүп өтө чоң суммада мээнет менен салган. Ошолор да ушул жерге кирдиби, кирбеди? Ушул жерге кирди. Ушул жерге кирди. Анан экинчи суроом. Ошол жерде урматтуу тууганым, ошол жерде силер өзү негизи корук зонага кирип кеткенсиңер да. Корук зонага кирип кеткенсиңер. Өзү ал УАМ каналынын бою 30 метр болуш керек. Силерге бир 10 метр жыргала деп атабыз. Арык толуп калган. Эртең сел келсе шаарды бүт суу чаят. Ошон үчүн арык тазалаш керек болуп. Ошон үчүн эми биз мезгилде баягы билбестиктен ошол жерге келгенбиз туура. Аны биз мойнубузга алып атабыз. Үй берилет. Анан дагы бир суроом. Биз семьяда бүгүн 2ден 3төн жашаган семьялар бар дагы. Ушул маселе кандай каралат? Аны карайбыз.